Улуттук банктын алтын запасынын баасы июнь айына карата 2 миллиард 834,1 миллион сомго азайды. Белгилей кетсек, алтын запасынын баасы 4-ай катар менен төмөндөп жатат. 1 мартта 55 миллиард сомго, апрелде 52,8 миллиард сомго, ал эми майда 51,4 миллиард сомго бааланган. Акыркы маалыматтарга көз чаптырсак, 1-июнда кордун баасы 50 миллиард 191,3 миллион сом болсо, ал эми июлдун башында 47 миллиард 357,2 миллион сомго түшкөн. Төмөндөөнүн себеби айтылган эмес. Дүйнөлүк баа менен салыштыруу үчүн баалуу металлдардын Лондон ассоциациясынын кечки фиксингин кароого болот. 1-июнда унциясы 1844,9 доллар турса, 1-июлда 1797,5 доллар болгон. Алтын корунун наркы былтыр туруктуу болбой өйдө ылдый болуп турган. Тагыраагы майда рекорддук көрсөткүчкө жетип, 99 миллиард сомдон ашса, сентябрга карата 29 миллиардка төмөндөп кеткен. Алтын валюта запасы улуттук банкка сомдун курсун туруктуу көзөмөлдөп турууга мүмкүнчүлүк берет.